Чаткалда милиция кызматкерлери жаракат алган жаңжалдан кийин 15 адам кармалды. Жалал Абад областынын Чаткал районунун Терексай айылында укук коргоо органдарынын кызматкерлерин ур-токмокко алган деген 15 адамды милиция кармап кетти. Аймактык кабарчыга маалым болгондо 2-декабрда милициянын кызматкерлери 3 автоунаа менен келишип 15 жарманды кармап кетишкен. Буга чейин маалымдалгандай, Терексай айылында сурма чыгарылган аймакта 5-ноябрда чыр чыккан. Жаңжалдын кесепетинен тез чара көрүү отрядынын кызматкерлери жабыркап ооруканага жаткырылган. Бул аймакта сурманын өз алдынча казууга тыюу салуу максатында пост уюштурулган болчу. Жергиликтүү тургундун уyu ал тарапка өтүп кеткенде постто турган күзөтчүлөрдүн уйду айдап чыгуу үчүн уруксат сураган. Бирок күзөтчүлөр ал адамды өткөрбөй койгондо эки тараптын ортосунда чыр чыккан. Айыл тургуну бир аз убакыттан кийин жергиликтүү жаштарды кен чыккан аймакка ээрчитип барган. Чыр чатактын кесепетинен ыкчам чара көрүү отрядынын аскерлери жабыркаган. Отряддын аскерлерине алгачкы медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин алар ооруканадан чыгарылган. Бул окуя боюнча ээн баштык жана бийлик өкүлүнө кол салуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Маалымат булагы Турмуш KG. Колу тутка кызыбызды Туркиядан кармашты. Бул тууралуу туркиялык басылмалар жазып чыкты. Туркиянын Стамбул шаарында Зейтинбурну районунда кыргызстандык келин тоноого шектелип кармалды. Маалыматка ылайык, ал ошол үйдө үй кызматчы болуп иштеп жүргөн. Кыргызстандык кыз үйдөн 16 000 лира, 2 000 доллар, баштык жана саат уурдаган. Аны полиция колго түшүрдү. Үй ээси окуя тууралуу полицияга билдирген. Айтымында 15 күн мурун Кыргызстандан келген Мубарахан И аттуу кызды үй кызматчысы кылып иштете баштаган. Эске салсак, Туркияда мыйзамдуу иштеп жаткан 2000ден ашуун мигранттар бар. Ал эми мыйзамсыз жүргөндөрдүн саны белгисиз. Маалымат булагы Nazar News KG. Күйөөсүнүн көзүнчө зордукталды. 2018-жылдын 30-ноябрынан 1-декабрга Ленин райондук ички иштер бөлүмүнөн зордуктоо боюнча арыз келип түшкөн. Спирттик ичимдиктерди ичип олтурган достор мас болуп уктап калган. Аял менен күйөөсү үстүңкү кабаттагы уктоочу бөлмөгө уктап, конокко алдыңкы кабатка төшөк салып берген. Күйөөсүнүн досу келинге эч кандай физикалык күч колдонгон эмес. Бир маалда аялы күйөөсү менен жыныстык катнашта болуп жатам деп ойлоп, көзүн ачканда анын күйөөсү жанында жатканын көрөт. Келиндин кыйкырыгынан күйөөсү ойгонуп, экөөсүн эки жакка бөлгөн. Андан соң милиция кызматкерлерин чакырган деп жазып чыкты Кактус Медиа. Маалымат булагы Nazar News KG. Төрөбай Зулпукаров 40 жыл иштеген мугалимдердин айлыгы 5000 сом. Бүгүнкү комитеттик жыйында Төрөбай Зулпукаров стажы көп, эмгеги элге сиңген мугалимдердин маянасы 5000 сом болбош керектигин айтты. 40 жыл иштеген мугалим 5000 сом, ал эми 15-20 жыл иштеген мугалимдин пенсиясы 10 000 сом болуп калбашы керек. Ар бир жарандын мамлекет тарабынан алган жөлөк пулун изилдеп берүү зарыл. Кол жеткендер алып, жетпегендер аз акча менен отуруп калганы туура эмес. Бардыгына бирдей мамиле болсун, деди эл өкүлү. Маалымат булагы Nazar News KG.